Baştalış 4. Adam ayalı obogo jakındadı. Obonun boyuna bütüp, kabıldı törödü da. Jaratkan egenin jardamı menen bala taptım dedi. Anan al kabıldın inisi abıldı törödü. Abıl koyçu, alemi kabıl jer iştetken dıykan boldu. Uakıt ötüp kabıl jaratkan egege жердин жемишинен, abıl bolso töl başlarının mayluu жерlerin tartuğuldu. Jaratkan ege abılga jana anın tartuusuna ыраазы boldu. Alemi kabılga jana anın tartuusuna ыраазы bolgon jok. Буга кабыл катуу ачууланып, кабагы карыш түйүлдү. Ошондо жараткан эге кабылга: «Эмне ачууландың? Эмнеге кабагыңды карыш түйөсүң? Эгер жакшы иш жасасаң, башыңды көтөрүп жүрбөйт белең. Эгер жакшы иш жасабасаң, байкагын, күнөө босогондо турат. Ал сени өзүнө тартат, бирок аны тизгинде» деди. Кабыл иниси Абыл менен сүйлөшүп, аны талаак алып барды. Анан Абылга кол салып, аны өлтүрүп койду. Жараткан эге Кабылдан: «Иниң Абыл кайда?» деп сурады. Ал: «Билбейм, мен эмне, иниме кароолчу белем» деп жооп берди. Ошондо жараткан эге: «Бул эмне кылганың? Иниңдин төгүлгөн каны мага жерден зар какшап боздоп жатат. Сен өзүң колдуу болгон иниңдин канын жуткан жердин каргышына калдың. Бул жерди канча иштетсең да, ал сага берекесин бербейт. Сен жер үстүндө тентимишта кыдырмыш болом» деди. Кабыл жооп берип: «Менин жазам көтөрө алгысы оор. Бүгүн мени бул жерден кууп олтурасың. Эми сенин көзүңөн алыстап, жер үстүндө тентимиште кыдырмыш болом. Мени туш келген адам өлтүрөт го» деди. Бирок жараткан эге: «Жок, сени эч ким өлтүрбөйт. Ким сени өлтүрсө, андан 7 эсе өч алынат» деди да, кезиккендер өлтүрүп койбосун үчүн ага белги салып койду. Ошондо Кабыл жараткан эгенин көз алдынан кетип, Эдендин чырышындагы Нот деген жерге отурукташты. Кабыл аялына жакындады. Аялы кош бойлуу болуп, Энокту төрөдү. Ошол убакта Кабыл шаар куруп жаткан. Ал шаарга уулу Эноктун атын койду. Ал эми Эноктон Ират, Ираттан Махуол, Махуолдон Матушал, Матушалдан Лемек туулду. Лемек 2 аял алды. Биринин ысмы Ада, бириники Зила эле. Ададан Жабал туулду. Ал чатырларда жашап, мал баккандардын түпкү атасы болду. Анын инисинин аты Жубал эле. Ал кыл аспап менен үйлөмө аспапта ойногондордун түпкү атасы болду. Зиланын да Тубал Кабыл аттуу бир уулу болгон. Ал коло менен темирден ар түркүн курал жабдыктарды жасады. Тубал Кабылдын карындашынын аты Наама эле. Лемек аялдарына мындай деди: «Ада менен Зила, мага кулак салгыла. Аялдары Лемектин, сөзүмдү менин уккула. Жарадар кылган кишимди, мени урган жаш уланды аябастан өлтүрдүм. Кабыл үчүн өч алынса 7 эсе, Лемек үчүн 7 эсеге, 70 да кошулат». Адам обого дагы жакындады. Аялы уултуруп, анын атын Шет деп койду. Себеби ал: «Кабыл Абылды өлтүргөн соң, Кудай мага анын ордуна башка бир уул берди» деди. Шет да уулдуу болуп, ысмын Энош деп койду. Ошондон баштап адамдар жараткан эгенин атын чакырып сыйына башташты.